Адамзаттын уктаганда түш көрүүсү уйкудагы жашоо сыяктуу көрүнүш менен катар эле кээ бир учурларда аян берүү менен адамдарды таң калтырып жүрөт. Бирок көргөн түштүн баары эле дал келе бербейт. Андан да түш жоруган жакка ойт. Демекчи жаман түш болсо да жакшылыкка жоруу керек. Эгерде түшүңдө акча таап алсаң, адегенде майда чүйдө начар иштер болгону менен акыры чоң байлыкка ээ болосуң. Сөзсүз түрдө чоң өзгөрүү болот. Акча төлөп атсаң, эч кимге пайда алып келбеген иштер. Алтын алсаң, жетишкендиктер. Кубанычтын койнуна батпай сүйүнөсүң. Жоготсоң үй бүлөдө чыр чатак, жумушта ыйкы-тыйкы. Акча санабатып жетпей калса, эсеп-кысапка кемчилик кетиши мүмкүн. Эгерде түшүңдө акча уурдап атсаң, сактыкка кордук жок, ар бир ишиңе так бол. Ал эми акча чогултсаң, эң бай адамдардын бирине айланасың. Эгерде көп акчаны көрсөң, жакын арада жакшы кабар угасың. Көп акча таап алсаң, кимдир бирөө келип меники деп чыркылса, өз жакындарыңдан эле зыян тартып калышың мүмкүн. Ал убай алына жараша дегендей, алыңа карап жаша. Түшүңө арбактар кирсе, бул эскертүү болуп эсептелет. Эгерде түшүңө маркум, чоң атаң же атаң кирсе, баштаганы жаткан ишиңди да бир сыйра карап чыгышың керек. Айлана чөйрөгө дагы жакшылык каалабаган адамдар көп. Мындай түштөр эркекке да, аялга да бирдей мааниде. Жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста. Эгерде ыраматылык энең түшүңө кирсе, көп эле санаага бата бербе. Түн артынан күн чыгарын эстен чыгарба. Жакында эле каза болгон тууганың түшүңө кирсе, жакын арада кимдир бирөөлөргө жардам бересиң. Көп жыл мурун каза болгондордун тирүү экенин көрүп калсаң, ар кандай терскери ойлорго сактанбасаң болбойт. Мурун эле каза болгон туугандарың колуңдан бир нерсени талашып атса, сактанбасаң кырсык күтүп турат. Бул кырсыктан кутулуунун бир гана жолу бар. Өзүңдүн ой максаттарыңда да бир ирет жакшылап көз чаптырып көрүү. Адам топук кылыш керек. Эң башкысы кандай гана арбак түшүңө кирбесин, бул эскертүү. Куран оку, Куран окут. Бизди Кудай карап турарын эч качан унутпа.